Салам достор, Даандуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде эң эле оңой, жөнөкөй пирогтордун бири. Алгач 4 жумуртканы чагып алабыз. 1 стакан кум шекер коштум. Стакандын көлөмү 200 мл. Жакшылап кум шекер эригенче аралаштырып чалып алабыз. Эми 1 стакан өсүмдүк майын кошуп, майды алгач жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин 2 стакан сүттү кошуп, сүттү дагы аралаштырып алабыз. Ал эми 4 стакан унду 2 бөлүп кошобуз. 2 стакан унга мен алгач 2 пачка ванилин, ошондой эле 2 чай кашык разрыхлительди кошуп, баардыгын чогуу ээлеп алдым. Алгач жарымын аралаштырып алабыз. Андан кийин ундун жарымын кошуп, баардыгы бирдей тегиз абалга жеткенче аралаштырабыз. Камырыбыз коюураак, бир өңчөй болгончо. Андан кийин духовканын идишин ак май менен майлап, камырыбызды куюп бышыра беребиз. Менде духовканын идиши чоң болгондуктан албетте пирог өтө көп көтөрүлбөйт. Эгер духовканын идиши кичинерээк болсо, албетте пирогуңуз бийигирээк болот. Ошондой эле бышыруу убактысы дагы духовканын идишине жараша болот. Менде идиш чоң болуп, жайылып, жукарак болгондуктан 15-20 мүнөт эле бышты. Ал эми духовканын идиши кичинерээк болуп, камыр бийигирээк боло турган болсо, анда 35-40 мүнөттө 180 градуста бышырып алабыз. Бышканын жыгач таякча менен текшерип алсаңыз болот. Эгер ортосуна сайганда кургак чыкса, демек бышты. Андан кийин пирогубузду муздатып, дароо бере берсек болот. Достор, мына ушундай тез аранын ичинде эң эле жөнөкөй азыктардан даамдуу, оңой пирогубуз даяр болду. Эгер жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып жана каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.